саламатсыздарбы? Урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жана укук коргоо органдарынын жетекчилери, мен сиздерге кайрылып жаткан себеби мен Көйдөкова Индира, 3 баланын энеси. Ушул Кадыркулова Салтанат аттуу келинден жабыркап отурам. Кадыркулова Салтанаттын жактоочусу Агзам Дүйшөналиевдин ушу интервью берген сөзүндө ушу Көйдөкова Индира 500 миң алып, опузалап 8 миллион өндүрүп алды деген берген маегине мен дагы ошого жообумду берейин деп келип отурам. Бул эмелердин келин менен, Кадыркулова Салтанат менен мен 2023 жылдан бери таанышмын. Бул кыз менен аябай жакын мамиледе, чайлашып, бири-бирибиз менен аябай жакшы мамиледе болчубуз. Эже сиңдидей болуп калганбыз, ачыгын айтканда. Ал мени: эже, сиз дагы жалгыз бой экенсиз, мен да жалгыз боймун, Кудайым буйруса ушундай катташуубуз үзүлбөсүн деген сөздөрү аябай жакшы, өзүмдүн бир тууган сиңдимдей көрчүм. Менин жалгыз бой экенимди билип, үйгө келип, таттууларын көтөрүп келип, чогуу чай ичип, балдарым менен жашнакай болуп чай ичип отуруп кетчүбүз да. Үйгө келип, чай ичип, жашнакай болуп отуруп, көп сырларыбызды айтышчубуз. Эмне пландарыбыз бар экен, ошолорубузга чейин айтышып, сүйлөшүп, көп багы үй бүлөлүк эмелерибизди айтып, жакшы мамиледе болчубуз. Анан акыркы күндөрү бул мен өзүм базарда соода саттык менен жолдошум каза болгондон кийин ата-энемдин карамагына өтүп, менин ата-энем, бир туугандарым ушул кезге чейин жардам берип келет, балдарымдын баарына каралашып келет. Анан ушул балдарымдын келечегин ойлойт экенсиң да, келечегин ойлогондо ошо үй бүлөлүк эме болгондон кийин багы жөн гана аларга таянып отуруп кала бербейт экенсиң. Анан базарга чыгып иштеп жүрөм. Ошо менен бул Салтанат менен жакшы мамиледе, эже сиңдидей болуп катташып жүрөбүз. Кийинки күндөрү 2023 жылы жаз айларынан баштап Салтанат мен менен жакшы бир пландарын кое баштады мага. Эже, сиз соода саттыкта жүргөн, анткени мен соода саттыкта жүргөндөн кийин менде үй бүлөлүк ортодогу акчалар бар экенин ал билчү. Соодадагы акчаларыман тез-тезде карызга алып турчу. Эң башы 30 миң, 20 миң деп карызга алчу эле. Бирок кайтарып берчи аларды. Эже, 3 күнгө берип туруңуз, 5 күнгө берип туруңуз деп алып турчу. Экөөбүз алыш бериш кылып эле жакшы мамиледе болуп жүргөнбүз. Анан кийин ошо менен эле жаз айларында мен өзүмдүн атамдын машинасын саткан акчалары бар эле. Ушинтип машина сатып келдик деп, анткени ал келин дагы машина айдар эле. Ошо машина жөнүндө да көп, менин бир тууганым машина менен бизнес кылат, бир тууганым тиги сотка менен, бир тууганым мал менен иштейт деп аябай жакшы эмелерин айтчу, үй бүлөлүк эмелерин. Өзүбүз намаз окуйбуз, дин жолунда жүрөбүз деп. Анан кийин ошентип жүрүп эле баягы бир күнү карызга акча дагы көбүрөөк сурай баштады. Алып келип берет, кайра алып кетет. Ошентип жүрүп, мен уже баягы акчанын суммасын көбөйтүп, күндөн күнгө уже көбөйтүп сурай баштады бул келин. Анан бир эмесинде 2023 жылы апрель айында бул менен 200 миң карызга акча сурайт. Анан мен баягы аз суммадан чоң суммага өткөндөн кийин мен адам кооптонуп, баягы соодада достук жок деген макалды колдонуп, мен ага айттым, ушундай ортодо акча менен туура эмес мамиледе болуп калбайлы, сен да ишеничтүү, мен да ишеничтүү болоюн деп, экөөбүз через нотариальный кылайлы деп
ошол чечимге токтогонбуз. Анан барып ошо нотариус аркылуу 200 миң алат 4 апрель күнү 2023 жылы. Андан соң кайра бир күнү дагы 300 миң сурайт. Аны да нотариус аркылуу жазып берейин дейт. Макул дейм мен, эми через нотариус аркылуу жазып берип аткандан кийин мен ишендим да. Анан ошентип 300 миң алат нотариус аркылуу. Ошентип ишеничиме кирет. Күнөө майрам. Кечиресиз, баягы 500 миң деген ушул сумма экен да, Анан буларды кайтарды беле ал? Жок. Бул ошол күндөн ушул күнгө чейин мага 1 тыйын 1 сом да Жок, кечиресиз, баягы башындагы 200 миң, 300 миң деген сомдоруңузду бердиби? Жок. Жок, ушул күнгө. Кандайча 8 миллион сом алдыңыз сиз? Мен ошо 800 миллион дегенди мен ошо интервьюсунда мен ошо жактоочусунун эмесине жооп кайтарайын деп ошон үчүн келип отурам. Бул жалган маалымат. Эч кандай өзүңүздөр деле эсептеп көрсөңүздөр, 1 жылдын ичинде 500 миң кантип 8 миллион кайтарылып берилсин. Бул негизи эсептеп келгенде дагы 1 жылда 8 миллионго эч кандай тете келбейт. Мен ошонун чоо жайын түшүндүрүп айтып берейин деп ушул жерге келип отурам. Бул эң башкысы менен эң эмеси, мисалы 200 миң алып кетет менен. 200 миң алып кетет. Эже мага мен 1 жумага керек болуп атат. Мага 200 миң берип туруңуз, мен сизге 5 миң кошуп берем дейт. Анан сиз дагы эметип алыңыз, иштеп алыңыз, мен да иштеп алайын. Сиз деле содада жүрүп атасыз. Эми соданы деле мисалы мен бир футболка алып келип сатсам, мен ошол жол эсебин, эмесин баарын чыгарып анан келип сатабыз да, сода сатыкта болгондон кийин. Анан бул ошо жагын мага ошентип мага эме кылды да, багы. Өзү мынтип орусча айтканда прилагать этти да. Сиз ушуну эметсеңиз мен сизге 5 миң сом кошуп берейин, 1 жумага бере туруңуз. Ошондо эч кандай насыя менен берген эмес, сизге сунуштаган ал өзү, Өзү сунуштаган. Бул жерде эч кандай насыя, ал экөөбүз жакшы мамиледе болуп жүргөндөн кийин кайдагы насыя? Насыя деген эч кандай бул жерде, ал жерде насыя деген эч кандай сөз колдонулган эмес. Ошентип 200 миң алып, үстүнө 5 миң кошуп берем дейт. 1 жумадан кийин ал мага 205 миңди онлайн түрүндө М-банк менен которот. Анан кийин М-банк менен которот. Ошону бергенден кийин берди, бул карызга ишеничтүү деп ишенем. 205 миң кылып бергенден кийин кайта 2-3 күндөн кийин эле эже мага 350 миң керек болуп атат дейт. Анан ал мага 5 миң кошуп алып келип берип атса, алып келип бердиби же кандай болду? Жок, ал мага М-банк аркылуу которуп жүрдү. Анан кийин мен эми үйдө балдарым менен отурам, баягы сода сатыкка көп өзүм кээде иним чыгып жүрөт. Өзүм балдарым менен баягы жалгыз бой болгондон кийин көп нерсеге жетишиң дагы кыйыныраак болуп калат экен. Балдарым жашы жете элек болгондуктан балдарды сабакка жөнөтөсүң, алып келесиң, алып барасың дегендей. Ошентип эме кылып жүргөндө ал көбүнчө мага онлайн түрүндө М-банк Оптима аркылуу которуп жүрөт. Ошон менен 200 миң алса 205 миң кылып которот. Кайра 2-3 күндөн кийин 350 миң сурайт. 350 миңге 10 миң кошуп берейин деп алып кетет. Кайра эле аны эже 1 жумага албай калдым, муну бүгүн иним салып бериптир, мага которуп бериптир. Мынакей сизге которуп бердим деп 1 жумага да жеткизбей, кээде 4 күн, 5 күндүн ичинде которуп калган күндөрү болчу. Мен ага ишенип, даже өзү баягы өзүнүн айткан 1 жумалык күнүндө эмес, 5 күндүк учурунда жеткизбей дагы которуп жибергенине мен аябай ишенип жүрчүм. Бул ошентип жүрүп 350 миңди 360 миң кылып алып келсе, кайта 3-4 күндөн кийинби же кеч түштөн кийинби дагы сурап, анан бул акчалардын баарын алып атканда менен өз колу менен үйдөн алып кетет. Мен баягы үйдө болгондуктан, балдарым менен үйдө болгондуктан бул Салтанат айым көбүнчө үйгө келип, чайлашып, сүйлөшүп отуруп, анан акчалардан алып кетип жүргөн күндөрү болгон.
Анан баягы кыскача маалымат бергенде көп адамдар түшүндүрүү эмеси менен көп адамга түшүнүксүз болуп калбаш үчүн ушуну да айта кетейин. Ал акчалар бул да ушунча сумма канча каяктан деп эме кылбасын. Мен бул баягы жолдошум кайтыш болгондон кийин, үй бүлөлүк эме болгондон кийин, ата энемдин карамагында болгондон кийин мен башка бирөөнүн кол алдында иштегиче мен ата энемдер менен чогуу иштешип, чогуу үй бүлөлүк баягы каражат эмелерибизди чогуу эме кылчукпуз, бөлүшүп, баягы менин балдарыма дагы көп эмелери баягы эмне десем, жанагы ата ордуна мен өзүм ата болуп баарыбызды тегиз карап бакчы. Анан ушул жерден атамдын Талаш шаарындагы атамдын жер тамы сатылган, аны Салтанат билчү. Атам ошо соода саттыкка жаз айларында бирке баягы школдун эмелерине карата жайкы сезондорго деп саткан машинасынын акчалары, сооданын акчалары, мына ушул Салтанат айынан жабыркагандан бери мен ошо соода саттыктын акчаларын да эсебин дагы чыгара албай калган күндөрүм болуп келет ушул кезге чейин. Ызы чуу эмнеден башталды? Ызы чуу бул мага Кечиресиз, эмнеден улам сиз укук коргоо органдарына алдамчылык менен баягы статья менен козголуп атпайбы иш? Эмне үчүн кайрылдыңыз? Бул алдамчылык жолунун бул акыркы күндөрү март айында бул мага 5 мартта 500 000 үстүнө 30 000 кошуп берем деп алып кетет. Мен аны колуман да алып кеткен акчалары бар. 5 мартта онлайн түрүндө дагы Мбанк Оптима аркылуу да алган акчалары дагы, бүт эсептери менде далил. Экөөбүздүн сүйлөшкөн эмелерибиз баарыбыз уюлдук телефондо баары катталган, баары турат. Ошол менен ошол акчамды чыгара албай бул берерге келгенде, бул мени 8 март күнү бул мага чала баштайт, эже кактасыз деп. Мен 8 март күнү, ошо 2024 8 март күнү жума күнгө туура келген. Жума күнү иним жума намазга бармакмын, апче келип местаны карап отуруп турсаңыз дегенден мен жума күнү базарга барып местаны карап отуруп, контейнерди, товарды карап соода саттык кылып турдум. Иним жума намазга кеткен. Ошол кезде бул өзүнүн курбу кызы, жанында иштешкен келини, Үмүт аттуу келин менен мага сизге баратат элек эже Үмүт экөөбүз деп мага жанантип телефондон сообщение кылып жазышат. Мен макул, эмнеге жөн жай элеби, тынчпы деп сурайм. Ошентсем тынч эле дейт. Ал ошол жерге келет, мен базарга келип мага жанандай эмедеги үй гүлдөрү, чакадагы отургузулган гүлдөрдү кооздотуп, баягы сыртында эмелери менен жанындагы кызы тюльпан, бир учтук тюльпан гүлүн көтөрүп экөө келет. Көрсө ал кызды дагы жүрчү кичине, сен баягы сен да жакшы сүйлөшөсүң го эже менен, эже баарыбыз менен жакшы эмеде, сен да кичине мага поддержка берчи, бүгүн акчам эме болбой калды деп, ошончо жайын айтып келейли деп аны мага ээрчитип келген экен. Ошол менен ал мага менин 8 март күнү эмес, 7 март күнү дагы 5 мартта алган акчаларынан тышкары 7 март күнү товарга кетем деп аткан акчамды, иним санап берген товарга кетем деген акчамды кайра телефондон чалып, эже бере туруңуз, мен эртең 8 мартта берки алган 5 мартта алган суммалар менен кошуп берем деп мага ошондой эме кылат. Макул деп ошо менен алып келип алып кетет. Мен ага болгон эмемди, ситуациямды айтам. Эртең мен товарга чыгам, мени жолдон калтыра көрбө, тиги бу деп баарын түшүндүрөм. Ал түшүнгөндөй эле болуп кеткен. Ошо менен 8 март күнү эч кандай дайынсыз, бир сом акча жок, ушул күнгө чейин сүйрөп келет ошо акчалардын эсептерин баарын. Андан бир эле 5 мартта же 7 мартта алган акчалар эмес, бул февраль айынан баштап келаткан менин 4 650 000 акчамдын
эсебин ошол эле акчамды бер деп суранып келем ушул күнгө чейин. А бул мени ар кандай жолго салып, үйлөрүнө чакырып, апасы барсаң үстүн кайра апа эме кылып, мисалы ошол акчаларды алганда дагы бул бир гана өзүнө дагы алчу эмес, өзүнүн бир туугандары Кадыркулов Нурислам, Кадыркулов Урмат аттуу инилерине да акча алган күндөрү болгон. Ал инилери келип кошулуп үйгө келип алган күндөрү да болгон. И онлайн аркылуу Оптима, Мбанк аркылуу дагы которууларым да бар, аларга которгондорум дагы. Анан бул мага ишеничке киргени, бул бир гана нотариус аркылуу эмес, мага жер тилкесинин документтерин алып келип таштап кеткен күндөрү да болгон. Ошол документтери алигече менде турат. Жана дагы өзүнүн ак түстөгү машинасынын техпаспортун алып келип таштап, кайта ошону биз бул машинаны саткан жатат элек, бере туруңуз деп, техпаспортун келип иниси менен колуман, Нурислам аттуу иниси менен келип колуман документти алып кетет. Аны да жөн алып кетпестен мага шоколадын көтөрүп келип чай ичип коюңуз деп, Аккорд үлгүсүндөгү машинаны $6500 алган жатам. Эже ошого да акча тыйын жетпей жатат, жолдо келатат ашууда деп, Бишкектен келатат ал машина деп, менен дагы үстүнө техпаспортун алып кетип аткандан тышкары дагы акчалай да алып кеткен күндөрү болгон. Ушул акчалардын баарын үй бүлөлүк ата-энемдин, бир туугандарымдын ортодогу баягы каражаттарды чекесинен алып берип, ушул кызга бере берип, мен өзүм кантип алданып калганымды да билбей, ушул кезге чейин өзүмдү жемелеп, ушул кезге чейин өзүмдү күнөөлөп, аябай жабыркап отурам. Бир гана мен эле эмес, менин үй бүлөм, ата-энем, бир туугандарым да ушул кыздан жабыркап отурабыз. Сиздерге кайрылганымдын себеби ушул жакты туура чечим менен, мыйзам түрүндө туура жагынан чечим чыгарып берет деген ишеничтемин. Мен Алымкулова Залина, ушул Индира Көдөкова экөөбүз таанышып калганыбыз, ошо тергөөдөн таанышып калдык. Салтанаттуу аттуу жарандын иши менен экөөбүздүн окуябызды уксак, экөөбүз бири бирибиздики оп окшош экен. Ага колдонгон тажрыйбаны мага да колдонуптур. Экөөбүзгө инилерин жөнөткөн, голосовойлорун ага жөнөткөндө мага жөнөтүптүр. Подаркаларды алып берип, сыйлап, эжесиңди болуп катышалы, жүрөлү, Залина эже, сиз деген 6 баланын энесисиз, жалгыз багып атасыз 6 баланы. Мен азыр ушундай бизнестерди ачып атам деп башында аябай эжесиңдидей киришип, келип, подаркаларын берип, аз суммада акча алып баштаган. Карска эле алып кетчи. Кайра 1-2 күндөн кийин алып кетип, кайра алып келип, кайра алып кетип, ошентип ишеничке аябай кирип, балдарыма да подаркаларды алып келип, мага боор оорумуш болуп, аябай ишеничиме кирген. Анан кийин ошентип эле бат берип, алып кетип, мен деген салон ачып атам. Билим Майнаев деген менин агам болот, бир тууган деп, мага инстаграмдагы мындай элге кайрымдуулук, жардам берген видеолордун баарын көрсөтүп, мынакей жеке ишкер, бизнесмен, биздин семьябыздын баардыгы ушундай, инилерим Таластан мал союп кетип, Бишкек алып барып сатышат. Бир иним болсо бытовой техника ачат, мен буюрса жакында салон ачайын деп атам деп, ар кандай ушундай ишеничибизге кирип, ар кандай видеолорду көрсөтүп, бир туугандардын сүрөтүн тартып жөнөтүп, ата-энем намаз окуйт, аябай такыба адамдар. Залина эже кантип эле эми ушундай мен мен алдап коймок элем, биз деген аябай деп ушундай ишеничибизге кирди, аябай ичи койнубузга кирип,
анткени балдарыбызга чейин подарка кылып келип балдарыбызга чейин көңүлүн алып атса, бул да билет экен да кандай амал балдарыбызга жакшы мамиле жасап атса, биз деле жүрөгүбүз ичибиз жылып, бул чындап эле аябай ыймандуу кыз экен, ушундай жапжашынан ушундай деңгээлдерге жетишип атыптыр деп ага каалоо тилектерди айтып ошентип жүрүп, анан аябай уже көп суммага кире баштады. Бирок берген акчасын эле кайра үстүнө берип, коштуруп эле алып кетчи. Например, 230 миң алып кетсе, 240 миң кылып берет, кайра эле 1-2 сааттан кийин наоборот 300 миң кылып алып кетет. 300 миң алып келсе, кайра аны 350 миң кылып алып кетет. Ошентип уже Сизде ошол алып кетип аткан акчалардын далилдери барбы? Далилдери бар менде. Менде видео камераларга өзү түшүп жөнөтөм, наоборот, залне же мен түшүп берейин сизге, ошончолук эми сиз меме ишенбей атсаңыз деп өзү түшүп берчү, өзү предлагать этип түшүп берген видеолору бар, видео фиксациялардын баардыгы бар. Анын баардыгын мен тергөөлөргө жөнөткөнбүз. Ошентип ишеничибизге аябай кирди да, ошо кантип бизди алдап койгонуна өзүм до сих пор ишенбей отурам. Анткени биздин да эми мен жалгыз бой эне болгондон кийин, жолдошум жок болгондон кийин, акыл насаат айткан киши жок болгондон кийин ушундай ишеничибизге кириптир. Булдан жабыркаган адамы почти 12 киши экен. Москвадан. Экөөңүздөр эле эмес? Москвадан да алыптыр. Москвада бирөөгө 1,5 миллион карыз экен. Дагы даже мунун айынан ажырашып кеткен семьялар бар экен. Биз да угуп атабыз да, Талас деген кичинекей семьялар, ажырашып кеткен семьяларга чейин бар экен бул кыздын айынан. Ушунча адамды алдап, ишеничине кирип, ичи коюна кирип, ушунчалык алдаптыр. Анан биз тергөөдөн Индира экөөбүз таанышканда участковый сурап калды, тергөөчү сурап калды, канча кимден кайсыл айдан баштап алды деп сураганда, ошо көрсө менен марттын 26 ушуларынан баштап числодон ала баштаптыр. А Индирадан менен кийин 1 айдан кийин алыптыр да. Анан ошо өзүбүз кантип бизди алдап кеткенин түшүнбөй отурабыз. Кайра ушинтип биздин мемебизден арыз жазып атат, кайра бизге мемебизге шек келтирип атат. Биз деле ушул укук коргоолорго аябай ыраазыбыз. Ушуларды жакшылап текшерип берип койсо болот эле. Полный М-банктарын, канча деген миллион акчалары жүрөт мунун М-банкындачы. Ошол акчалар каяктан алды, каяктан которулду, ким аркылуу которулду? Эми мындай жаш кыз да бизнесмен деп тааныштырып атса, анан мага келет, келгенде машинасы менен келет, бартачогунда толтура долларлар, пачка, сумкасында мындай кара рюкзагы бар болчу, ачса тим эле жалаң 5 миң сомдук купюралар батпайт тим эле сумкасына. Балдарыма 100 сом, 200 сомдон карматып коет. Анан кийин эми бунун баардыгы показуха болчу экен да, чтоб бизге ишеничке кириштин бир түрү болчу экен да. То, что мен мынакей, менде акча бар, силердикин алып кайра кош берип, жардам берип, өзү кошуп берем, жардам берип турам деп ушундай меме кылчу да. Ушундай сөз менен бизди эми билет да, биз деле 6 баланын энеси, все равно буларга лишний акча не помешает деген ойдо болчу экен да. Тем более алгандарым баары эле ушу бизге окшош байкап жүрсө керек, кимде канча акча бар экенин, кимден канча акча чыгарса болот экенин. Анан ошо адвокатын Бишкектен биринчи биз ата-энеси менен сүйлөшкөнбүз, адвокатты жалдай электе. Ата-энеси менен сүйлөшкөндө ата-энеси макул болуп берип аткан, төлөп беребиз деп. Анан кийин адвокат жалдап, адвокатын 250 миңге жалдаптыр. Бирок айтышып аткан, акчабыз жок, эчтекебиз жок деп. Анан адвокатын 250 миңге жалдап келип, адан кийин дагы бир адвокат жалдап 50 миңге. Эми буну 3 адвокат защищает. Эми биздин акчабызды жокко чыгарыштын амалы болуп атат да. Анан мына ушул Индира аттуу айым менен Индира жана Азиза дегендерден да алчу экен. Еще дагы
Москвадан Айзада дегенден алчу экен, Жаркын эжеден алчу экен. Жаркын эжеге да машинасын коюп, Жаркын эженин бизде бар сүйлөшкөн чогуу жүрүп калдык. Через нотариальный машинасын коет. Машинасын кайра ГАИ менен келип, мен номеримди алмаштырыш керек болуп атат, мынтиш керек, тигинчи керек деп туруп, машинасын азыр эле алып кетем. Алып кетип, кайра чытап коем, азыр ГАИден документтерин бүтүрөм деп туруп эле машинасын сатып жүрүп атат. Ал эже да барган биз менен. Аныкы тоже уголовный иш экен. Бирок ал бизге кошулайын десе, мамалары болсо, сен жазбай тур, сеникин биз беребиз обязательно деп ооз басырык кылышып атат. Анан Москвадагысы да Айзада деген келин да кошулайын десе, ага да 1,5 миллион карыз экен. Анын да ооз басырык кылып, мына бир жума мурун эле 450 000 сом которуптур. Эми мындай каякта бул акчалар каяктан алып атат деп ойлойсуңар?